Мен врач-терапевт, врач Абдулдаева Майрам Турсуналиевна. Мен 96-жылдан бeri ушу национальный госпитальдын терапия отделениесинде иштейм. Бизге июнь айында, ошол суббота болчу точно, мен бир мероприятияда болчумун, өзүбүздүн семейный. Кечинде заведующий звонить этти, что биздин отделение жабылып атат, ковидке ачылат деп. Биздин корпус биринчи ачылды. Биринчи келгенде эле биз анткени отделениеде больнойлор бар болчу. Аларды бошотуу керек болду. Түнү менен саат 12-1ге чейин биз ушу больнойлордун чыкчуларын чыгардык, которчуларын патиаж состояние котордук. Ошон үчүн биз бошотуп, эртеси күнү эле саат 8-де уже баарыбыз келесиң. Уже ачылды дегенден баштап 8-тен баштап ушу больнойлор келе баштады дагы. Ошондо точно помню, кардиология отделение, бияк жакта кардио отделениеси ачылганда, биринчи врач алып кирип саат 12-ге чейин ал киши прием жасады, 12-ден 6-га чейин мен прием жасадым. Вот за бир күндө 30 койкалык отделение толду. Эртеси күнү уже үстүндөгү мурунку урологиянын немеси отделениясы ачылды. Эртеси күнү кайра урологияга мен биринчилерден болуп кайра эртеси күнкү отделениянын кайра первичный приемду, башка врачтар жок. 6 сааттын ичинде мен 26 больной принимать эттим. Потому что уже массово түшө баштады. Скорый сразу отделение алып келип атты. Бир отурганда мен муну аябай көбүртүп жабыртып аткан жерим жок. Маңдайыңда 3 скорыйдын эмеси службасы келет, 3 больной алып келет. Үчөөнү диванга отурсас, баарын прием жасайбыз. Ошолордун баарын көрүп, медсестраларыбыз бар, 2-ден 3-төн санитаркаларыбыз бар. Ошолорго назначение кылып туруп эле киргизип, ошол жерден лечение башталып атты. Просто кыйынчылык в том плане, лекарстволор болду. Но кислород бираз жетишпес болду. Биз кирип атып, мындай коркунучтуу эле абалда болдук. Анткени уже статистикалар боюнча смертностьтер повсеместно эле болуп баштабадыбы. Больнойлорду көрүп баштаганда уже ал жөнүндө ойлонбой да каласың. Бир караганда 30 больнойду с одним махом. Биздики даже урологияда это көп болуп кеткенге байланыштуу, ар жагында да бир комнатасы бар болчу, ашага киргизгенде 40тан больной болуп кетти да. Бир врач 40 больнойдун баарын карап чыгыш это кыйын. Еще улам бирөөсү түшүп, ал это кыйын. Анткени бүт баары, можно сказать, тяжелое состояниеда. Мен келгенде эң биринчи кирген күндөгү бир больной, фамилиясын эсимде жок, он чыкпай келди, тяжелый. Анан он чыккан жок, эч кандай жалоп да айтпайт, жакшынакай эле карап жатып эле, ошо бир суткадан өтүп кетти ошо иш. Анан ошондо мен вывод жасадым, знаете, тяжелыйлар, вот даже өзүнүн жалобын предъявлять эткенге алдар келбей калат экен ковидде. Мен июньдун ошо биз 20-сында, 21-ине келгенбиз, азыр эмете албайм. Июльдун 2 жумадан кийин июльда чыгып калып атпайбызбы? Ошондо мен үйгө ал убакта эме кылгыбыз келген жок. Тияктан чыккандан кийин дагы отделение тияк бизди карап чыгаргандан кийин июль-августтун 5-inde келдим үйгө. Анан 5-inde келдик, андан кайра эле августтун канчасынан аягына чейин бизге убакыт берди, өзүбүзгө восстановить эткен. Анан кайра эле сентябрдан баштап кайра красный зонага кире баштадык. Анткени биздин больница 2 жыл красный зона менен иштеди. Ковид учурунда 2 балам үйдө өздөрүнүн жанында өстөрүп бакты. Үйдө ошондо балам да ооруп калды ковид мененчи. Улуу балам ооруп калды. Кичүү балам карады ошону. Мен ковид биякта красный зонада болдум. Анан азыр айтып атпайбызбы, ыйлагыбыз келет депчи. Кээ бирлер расы түшүнө албайт. Даже ишенишпейт, что ковид болгонучу. Анын самом деле болгон да муну.